Суранабыз ГАИ кызматкерлеринен, андан сырткары жана милицияларды алып туруп, бардыгын бирден машина койбой, жолду кенен кылып ачык коелу. Ар четверг күнү арыз түшөт да. Өтө албай атабыз, үйүбүзгө кете албай атабыз, бала бакчага, мектепке бара албай атабыз, жумушка кеч калып атабыз. Мына азыр эле электробустар заряд кылам деп келсе, пробка болуп туруп, алар өтө албай атат. Ыңгайсыздык жаратып атабыз да. Ошону жараткуу үчүн жолдун боюнан милиция кызматкерлерине да суранайлы. Алар ушул жерде карап берсин. Базардын ичи аркасы бүт эле бош экен, кирип көрүп чыктык кабыл менен чогуу. Бош экен. Эми жолду тоспойлу да, элдерге да түшүндүрөйлү, Силер да карап бересиңер кийинки жумадан. Урматтуу Жалал Абад муниципалдык автоунаа базарына келген кардарлар, жарандар, сиздерге кайрылуу. Мына унаа базардын сыртында турган автоунааларды бүгүн эскертип атабыз. Кийинки базардан маи кызматкерлери менен чогуу биргеликте тазалайбыз. Бул жакка уруксат жок, коюлбайт. Андан кийин мынантип жумалап калып кеткен машиналарды дагы ушу эртеңден баштап алып кетип калсаңыздар жакшы болот. Калып кеткен автоунаалар эмне болот эгер ээси алып кетпесе? Эгерде калып кеткен автоунааларды ээси алып кеткен болсо, маи кызматкерлери менен баягы айып короосуна алып барып, айып пул салынат.